Садыр Жапаровтан башкасына да ошондой мыйзам талаасына канчалык тез кирсек, сен утасың. Мен утам. Бала чакабыз мамлекет утат. Садыр Жапаровтан башкасы дагы ошондой легитимдүүлүккө кирсе, аны да колдойм. Мен Атамбаев менен да сүйлөшкөнгө даярмын деп атпайм, айланайын. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Шайтан келсе сүйлөшүп, азыр жөнгө салыш керек. Эмне себептен миротворец дейт. Ал качпайт, ал ачык жасайт, жолугушуусун ачык жасайт. Ким менен жолукканым онтук ачык айтып берет. Анан көпчүлүктүн көзүнчө жолугат, кийин баягы кривотолк болуп кетпеш үчүн. Бул жерди талкалайбы? Эртең район, айыл өкмөт, университет бүт алмаштырып чыгышат. Билим мына Бишкекте ошондой болуп атат. Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзахматов бардык саясий күчтүү мыйзамдуулукка чакырды. 6 октябрь түнү элдин колдоосу менен Түркиядан келген экс-мэр бүгүн массалык маалымат каражат өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Анда Садыр Жапаров мыйзамдуу премьер-министр экенине токтолуп, өлкөнүн бүтүндүгү үчүн саясий топтор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндүгүн айтты. Олуттуу суроолорго жооп берип, кызмат эмес тынчтык үчүн гана аракет кылганын билдирди. Бишкек шаарындагы партиялардын өкүлдөрүн кызмат талашууну токтотуусун өтүндү. Калаада өткөн тынчтык митингин дагы көрүнүш экендигин кошумчалады. Чагымчыл күчтөр пайдаланып кетпеш үчүн тез арада бир пикирге келүүнү сунуштады. Бул жерди талкалайбы? Эртең район, айыл өкмөт, университет бүт алмаштырып чыгышат. Билим мына Бишкекте ошондой болуп атат. Түшкө чейин бир партия өзүнүн өкүлүн жетекчи кылып дайындап кетсе, түштөн кийин аны кууп чыгып үчүнчүсү. Ошондой кошто жол берелиби? Кандай дейсиздер? Кече сиздин позицияңыз кандай болот мындан ары? Позициям түшүнбөдүм, кандай позиция? Сиз бийликке барасызбы же мэрияга келесизби? Мен азыр эле айттым го, мэрдин айланай мэр отурат го, мен каяка барам? Азыр эми жарандык адам болсоңуз, мэриянын кабинетине кирип отурганга кандай ыйгарым укуктар болуп атат? Ыйгарым укук эмес, жардамга чакырып атат, билим, көчөдө отурайм, суук экен. Агай, айтсаңыз, ошол кече могул шаардык кеңештин депутаттары мэрге Сарбашевка ишенбөөчүлүк көргөзүп токтом кабыл алып беришпеди, 31 каршы доош берипчи. Анан ошол азыр кандай болот эмне анткени? Эми байкаңыздар, ушул боюнча мен комментарий, менин угушумча, аларды давление жасап, ушундай кыласын дешиптир. Ушундай чечим. Жок, мен аны билбейм. Мен бир да депутат менен жолуга элекмин. Баягы жогоруда аталган бирөө үйүмө барды, мен мэр болот элем деп. Экинчиси ИО төраба. Кандай чечим чыгарышы менин ишим. Чыгара берсин. Ушундай болду. Мына азыр митинг болуп атат. Мен ушуга каршымын. Кимди коркуткан атат булар 4 адам болуп. Митингдер токтоттойлу деген немени айтып атам. Таалай экөөбүз ошол мэр экөөбүз ошого келдик. Коюгулачы, митингге жок эле отуруп турайлычы. Анан бул жерде митинг болсо, тиги жерде болот экен, анан тиги жерде болот экен. Эмнени көздөйбүз, кимди коркутабыз? Деп, ошондуктан стабилдүү, мен бул маселелерди айтып аткан себеби, Ошто 2010-жыл билесиңер. Эмне болгон, не? Анда кеч болуп калат. Табир сурада азыр Искендер Матраев, Фасылбек Жээнбековдор менен сүйлөшө алдыңызбы? Алар менен эмне тууралуу сөз болду, алардын позициялары, пикирлери кандай экен, эгер сүйлөшүү болгон болсо? Сүйлөштүк. Мыйзамсыздыкка барбоо. Монтуп барып бир жерде баса калып, түнү менен бир мыйзамдан сырткары иштерди жасап, кандайдыр бир мыйзамдан чыккан кыргыз мамлекетинин түпкүлүгүн доо кетирип аткан шактарды жасабайлы. Жасабагыла. Суранычы деп. Ошону сүйлөштү. Жашырым эмес, эшикти жаап алып шуурап эмес. Искендер Матраев менен сүйлөшкөндөн 5 адам отурду мына жерде. Ошолор дагы азыркы абалдын келип чыгышына өздөрүнүн кичине мындай жоопкерчилигин сезип атышабы? Эми мен прокурор эмесмин да. Жок, эми мындай. Ал суроону коюп, сен күнөөлүүсүн, сен жоопкерсиң деп. Бүгүн кырдаалдан чыгайлы, эртең мыйзам бар, прокурор бар, сот бар, алардан сурайт. Эл бар дегендей. Бүгүн азыркы кырдаалдан чыгыш керек болуп атат да. Ар бир күнүбүз, минутабыз кымбат болуп атат да. Кээ бирөөлөр кресло үчүн жанагындай маалыматтарды кылып, бирөөнүн заказын аткарып,
каралап, туура сөзүңү туура эмес деп, ак тилек менен аракеттериңи жокко чыгаргысы келип атат. Кептин баардыгы ошодо болуп атат. Суроо барбы дагы? Суроо бар. Ошол кечеги эле ошол мэри дагы буяка тарапташтар алып анан кайрадан келбедиби? Ушул боюнча пикириңиз кандай? Мисалга бул деле баягы келип туруп анан кайра тарапташтары менен мындай да, ал мен келгенге чейин болуп тур да. Азыр кайсы бир мэрди шайлатса, кайсы бир топ келип кууп чыгат. Бул мен айтам 20 адам бар экен мэр болом деген. 20 адам. Анын туура эмес экен, мен прокурор эмесмин. Ал мен коңгучаң ошондой иш болуп тур. Эгер башкасы келип отуруп алган болсо, аныңа дагы эгер жардам бериңиз байке десе, мен жардам бермекмин. Буга чейин айтылды билген Садыр Жапаров боюнча пикириңиз кандай? Премьер-министр деп жогорку кеңештин баягы 65 неме кылды, добуш берди 61. Легитимдүү премьер-министр катары массалык маалымат каражаттары жазып атабыз, бул боюнча оюңуз? Эгер легитимдүү болсо, Кыргызстандын ар бир жараны, эгер легитимдүү болсо, аны тааныш керек. Анын дагы легитимдүү же легитимсиздигин Конституционный сот өзүнүн аныктамасын бериш керек. Эгер күмөндөр тараптар болсо, анан Садыр болобу, башкасы болобу, Кыргызстанды ушул туңгуюктан алып чыгып кетсе, мен ыраазымын. Кечеги мына шайлоонун жыйынтыгында элдин нараазычылыгы ушул шайлоого байланыштуу болду, нараазычылык ошондон чыкты. Бирок ошол элдин чыккан акциясы, мисалы нараазычылык митинги өзүнүн максатына жеттиби же кандайдыр бир ушул үчүнчү күчтөр үчүн эле пайда болуп калган жокпу? Мисалыга ошол эле учурда мына ушул эл топтолуп анан ушул сизди да бул жака чакырышты да. Мисалы ошол эле учурда анан баягы үчүнчү күчтөр дагы мындай пайдаланып кетти. Же болбосо бир айрым жарандар бар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн азыр суроолоруңар тезисине берсеңер, ошого карап кетип аткандыгы үчүн мен учуп келдим да. Эгер ошол революция өз максатына жетип, дароо мыйзам талаасынан чыкпаса, мен жумушумду жасап, тиричилигимди кылып жүрө бермекмин. Ошо сиз айткан жака кетип аткан үчүн өзүң көрүп турасыңар, ошол жака кетти. Ошол жака баратат. Бүгүн реалдуулук башка. Кыргызстанда 3 премьер-министр бар экен. Мен угушума каран легитимдүү, легитимсиз, чала легитимдүү баарын кошкондо. Негизи буга чейин нараазычылык шайлоодон чыкпадыбы? Шайлоонун өтүшүнө сиздин пикириңиз кандай? Азыр өнүккөн заманда өтө жаман. Өтө жаман. Каражаттарын көрүп. Өтө жаман. Урматтуу журналисттер, это был брифинг, пресс-конференция эмес, ошо менен бүтүрөлүп. Мейли суроолоруна берип канысып, тезисине бергиле суроолорду, тезисине. Эми биз баягы коомчулук Садыр Жапаровду толук кандуу сизде колдойсуздар, туруп азыркы кадамдарын легитимдүү форум өткөн 61. Биз массалык маалымат каражаттары жазып атабыз. Өзүңүз жеке пикириңиз легитимдүү. Жеке пикирим, мен юрист эмесмин, мен чарбакермин. Эгер айттым го, Конституциялык сот аныктама берсе, ушул туурады. Конечно, колдойбуз. Колдойсуз негизи, сөзсүз. Садыр Жапаровдон башкасына дагы ошондой болсо колдойм. Уктуңуздар да. Садыр Жапаровдон башкасына дагы ошондой мыйзам талаасына канчалык тез кирсек, сен утасың. Мен утам. Бала чакабыз, мамлекет утат. Садыр Жапаровдон башкасы дагы ошондой легитимдүүлүккө кирсе, аны да колдойм. Мен Атамбаев менен да сүйлөшкөнгө даярмын деп атпайм, айланайын. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Шайтан келсе сүйлөшүп, азыр жөнгө салыш керек. Эмне себептен миротворец дейт. Ал качпайт, ал ачык жасайт, жолугушуусун ачык жасайт. Ким менен жолукканын монтук ачык айтып берет. Анан көпчүлүктүн көзүнчө жолугат, кийин баягы кривотолк болуп кетпеш үчүн. Түшүндүңөрбү? Мынакей. Дагы. Сиз кызматка, кайсы кызматка барасыз? Мен жогору жакка кетет экен, Бишкек жактан бир кызмат. Эми сен кызматты эле сүйлөйсүң да айланайын. Бардыгыңар ошол оор менен ооруп калсаңар да. Журналистиңен баштап, футболистиңе чейин. Кызматты кое тур. Өлкөнү стабилдүүлүк орноштурайлы. Азыр сиз ошол мэрдин кабинетинде турбайсызбы? Ошого сурап атабыз да, бул жерде. Анан кайда барайын? Барбайм мэрияга, келбейм, эч жака барбайм. Дагы бир кайталайм, эч жака барбайм. Мэр болбойм. Болдубу? Анан тигилерге айтып койгулачы, саясатчыларга. Мен 6 саат самолеттон кондурбай киргизбей турушту. Ошо саясатка кирет,
мэр болуп алат деп. Ошонун кулагына куюп койгула ушу сөздү. Демек сиздин келишиңизге ким каршы деп ойлойсуз Кыргызстанда? Ким каршылык көрсөттү ошо сиздин? Мен билбейм. Сизге белгисиз болчу. Мен билбейм. Мен жаңы келдим. Мен айтып атпаймынбы 72 саатта мен 3,5 саат. Кстати, Келдибеков менен да телефон аркылуу сүйлөштүм. Аны менен жолукпадым. Кандай жакшы, кош келдиңиз. Бир ушундай болду. Дагы ким менен сүйлөштүм? Субаналиев менен сүйлөштүм. Айтты, "Неке ошол жакты кара." Өмүрбек Субаналиев менен. Артур Капарыш менен сүйлөштүм. Бардыгыбыз биригишибиз керек да. Аны эмне айтпай атасыңар? Эмне айтышпайт аны? Бир гана Матраимов менен эле Жээнбековду айтат. Стабилдүүлүк үчүн ким менен болсо жолуган? Ош шаарынын мэри менен сүйлөштүңүзбү? Эмнелер тууралуу сүйлөштүңүздөр? Биз кечигип келдик. Өтө көп сүйлөшүп атабыз. Кырдаалды жөнгө салуу боюнча көп программаларды түзүп атабыз. Кырдаалды гана. Мен айттым, ини мен жакында кетем, сен мүмкүн болушунча менен пайдаланып кал дедим. Ачык айттым. Мелис мырза, кечээ сиз биякта эл менен жолугушканыңызда түнү бирде биз түз эфирде берип аттык. Жалпы жонунан сиз ошо бөлүнүүгө жол бербеш керек деп айттыңыз, бирок ошол эле мезгилде Ош, Жалал Абад, Баткен мени ук деп айттыңыз да. Эмне деп атасыз? Бул түштүк Кыргызстандын өзүнчө мени. Эми ошону мына сен дагы туура суроо да, абдан туура суроо. Түштүк Кыргызстан эмес. Эгер мени нарындыктар чакырса, мен түз нарынга барып конмокмун дагы. Силер чакырдыңарбы мени? Демек мени уккула демекмин да. Ушул региондун жигиттери чакырды, мен айттым, мени чакырдыңарбы? Анда мен уккула, мен приказ сөзсүз уккула деп атпайдым. Деген жокмун. Мен айтдым, анда уккулачы жигиттер, анда мени уккула. Кадр алмашпагыла. Баягындай дестабилдүүлүккө жол бербейли деп атам. Сен менин ордум болсо эмне демексиң? Чакырдыңбы демекчине мен дагы ук бир аз болсо да демексиң да, туурабы? Эмнеге ушул 3 облус бөлүп өзүнчө көрсөтүп атасыз деп атабызбы? 3 облустун жарандары чакырса, мен ошол 3 областын. Нарындыкка чакырса, мен айтып бакмын, нарындыктар мени уккула демек. Азыр жалпы ошол позицияңыз боюнча айтып каласызбы? Жалпы өлкөдөгү кырдаал. Сооронбай Жээнбеков азыр турат, бирок өкмөт алмашты. Революциячыл күчтөр ошол биз бийликти алмаштырышыбыз керек, Сооронбай Жээнбеков кетиш керек, Райымбек Матраим кетиш керек, айрымдар болсо мисалы парламент таркаш керек деп берип атышат. Ситуация кандай жөнгө салыныш керек деп эсептейсиз? Биринчи кезекте ынтымак керек. Журналисттер, урматтуу журналисттер, силерден көп нерсе ушунча бүгүн парламенттен дагы, же болбосо президенттен дагы, же болбосо айрым бир партия лидеринен кырдаал жөнгө салынбайт. Силер туура чагылдырсаңар, калкка туура маалымат жеткирсеңер гана кырдаал жөнгө салынат. Айланайындар. Ана бурмалап, кесип туруп баягындай кылып, ой, мынтип атат. Эмнеге себептен Ош менен Жалал Абад, Баткен дейт, нарын дебейт десеңер, мына мисалы бирөө айтты, сен ушуну бекер сүйлөдүң, оштуктарым деп койдуң дейт. Мен нарыны барсам, нарындыктарым дейм да. Туурабы? Бишкекке барып, бишкектиктерим дейм. Сен дагы ошондой дейсиң. Аны бир айланайындар, 2010-жылы бардыгын көрдүк. Сен да көрдүң да. Оштук жигитсиңби? Ынтымактан башка жолубуз жок. Ынтымактан башка жолубуз жок. Кимибиз болсо тегерек отуруп туруп, бардыгыбыз бир пикирге келишибиз керек. Амбиция деген жыйыштырыш керек. Жанагы жигит айтканда шайлоо, кресло дегенди чыгарыш керек азыр. Өлкө коркунучта туруп атат. Силерге жетпеген, силер билген көптөгөн маалыматтар бар. Келип атат. Абдан тревожный. Ошондуктан бул жерде жаран катары иш алып барыш керек. Мондай болуп атат да, маселе, мен ошол жигитке суроо бердим. Сен жалгыз сен эле патриот, калганыбыз эмне биз? Деп да, сен Кыргызстанга канчалык күйсөң, мен дагы ошончолук күйөм. Экөөбүз канчалык күйсөк, могу кызыбыз да ошончолук күйөт да, алтыным. Демек сизди Ошто туруп, Таалайбек Сарыбашев менен кызматташып, Ош облусунун тынчтыгын, стабилдүүлүгүн сактоого көмөктөшөт деп айтсак жаңылышпайбызбы ошондо? Эми көмөктөшүп атам го, эмне кылып атам? Көмөктөшкөндөн башка эмне бир айтып атам, деп атам, мына ошончо ачык мондай сүйлөшүп ким менен жолукканымы дагы бир сыйра айтам да, бекитпей атам.
Te bir burçka barıp süйлöşpöy. Buna moğul jerde köpçülüktün içinde açık ayrım al süйлöşkönün bardığını aytıp otam. Bardı mına hazır ele kança maga SMS'ler geldi. Siz uşunday kılıpsız uşul tuğrabı dese dep surab berip atышат. Men ayттım abdan tuğra ошондой болду desem таң калып атышат. Açık болуш керек. Ал жашырып анан ал болбойт. Бир суроо, сиз ушул кырдаалда жана Райымбек Матраимов менен да сүйлөштүңүзбү? Ал менен Жок, аны менен болбосо буга чейин сиздин келгениңизде мурда Райым Матраимовдун жанында жүргөн балдар сизди тосуп алганы барды деп айтып жатышат. Анан азыр эле айттым. Кара суунун акими Өзбекстанга барып качып барды деп ал жактан кармалды чек арадан. Анан бул ошолордун кырдаалы кандай болуп жатат? Райым Матраев өзү менен сүйлөштүңүзбү? Жолуктуңузбу? Аларда эмне болуп жатат экен? Мен билбейм укам. Райым Матраев менен сүйлөшкөн жокмун. Акыркы бир 7 жылда, 8 жылда бир ошончо болду. Мен Кыргызстандан кеткениме өзү 6 жыл болду. Сооронбай Жээнбеков менен байланыша алдыңызбы келгенден кийин? Байланыштым. Байланыштым. Ал киши өзү чалды. Айтты, Кыргызстандын ынтымактыгына жардамыңарды бергиле, мейли сен тажрыйбалуусуң, салымыңа кош деди. Мен айтып атпайм, Атамбаев менен да сүйлөшөм. Чакырса барам. Анын да пикирин окуйм. Сооронбай Жээнбеков өзү сизди чакырды деп түшүнсөк болобу? Каяка? Кыргызстанга келишиңизге. Буга чейин келбей ушундай кырдаалда келдиңиз да? Жок, мен ушундай кырдаалда дагы келейин деген оюм жок болчу. Менин жумушум бар. Жумушум бар болчу. Чакырып сунуш түшкөн үчүн келди. Элден сунуштук, ыйлашты. Келбесең болбойт, жардам бербесең болбойт деди. Анан кантип өзүңүн элиңи тебелеп өтүп кетесиң? Ким чакырды? Кайсы бир топтор? Эшмат, Ташмат, Асан, Үсөн таанысың мени? Жок, эл эмес, элби же саясий күчтөр? Жок, саясий күч. Сиз менен эл байланышат, Facebook аркылуу. Жокпуз, мен аракет кылгам сизден интервью алып. Мен мен да элге. Балким Жээнбеков өзү чакырды президент. Жок, Жээнбек чакырган жок. Ал чакырган жок. Ал киши чакырган жок. Дедиңиз го келгенде. Жок, мен келгенден кийин келипсиң деп чалды. Келгенден кийин мен чалган жокмун, ал киши чалды. Азыр эми ушул бир суроо берип коеюнчу. Азыр жана ынтымакка келиш керек деп. Себеби чалайын десем телефонун билбейт болчу. Азыр Бишкекте ушундай ынтымакка келе албай жатышат. Сиз кандай жолун мындай көрүп жатасыз? Кандай кылса туура болот? Себеби бири менен кыргыздар келишпейт. Саясий кризисти чечүүнүн саясий кризисти чечүү